Улуу Британияга сезондук жумушка талапкерлерди тандоо башталды. Наргиза Бапиева жолдошу менен былтыр күнөсканада иштеп келген. Кыска убакытта жакшы каражат таап, үй-бүлө бул жылы да барууну чечти. Бул ирет алар тандоо эмес, компаниянын чакыруусу менен барат. Англияга барып иштеп келип, Кыргызстандан бир жумушуңду бүтүргөнгө аябай ыңгайлуу. Бир эле жыл барып келсең, булар если сен иштегениң аларга жакса, кайра эле сразу чакыруу келет экен. Келгенден эле бир айдан кийинчи жатакана берилет. Жатаканаңда бүт газың, душуң, эми үйдө күнүмдүк Кыргызстанда эле үйүңдө жашаганыңа шарт түзөсүң да өзүң үчүн. Ошондой эле шарттар бар. Жумуш жакшы экен. Күнүнө бир 8 саат иштейсиң. Дополнительный саат кошуп берет, жумуш көбүрөөк болсо 1-2 сааттан иштейсиң. Айлык маяналар убагында берилет. Жакшы условиялар жакшы, жатаканалар жакшы баары. Үлгүлүү иш көргөзүп, эмгек мыйзамдарын так сактап келген мигранттар тандоосуз кабыл алынат. Ал эми Мигрант KG сайты аркылуу онлайн катталгандар бир нече баскычтардан өтүшөт. Мы работаем сейчас. Биз онлайн тесттен өткөн жарандарга келип, кайра тандоо өткөрөбүз. Мында күнүнө 600 жарандык кабыл алдык. Жалпы 5 күндө 2700ге жакын адам келди. Алар менен маектешип, иш процесси тууралуу пикир алыштык. Андан соң алардын физикалык жөндөмдүүлүгүн текшерүү үчүн атайын сынактан өткөрдүк. Онлайн тесттен өткөндөрдүн эми физикалык жөндөмү текшерилүүдө. Мында көздүн көрүүсү, шамдагы айлыгы каралат. Кыска убакыттын ичинде 2 колу менен бирден бул мушөкчөнү чогултуу керек. Тандоонун жүрүшүнө эмгек министри байкоо салды. Азыр мына 2 компания тест түрлөө жүргүзүп атышат. Булардын моторикаларын текшеришип, Кудай буйруса мына жерде ийгиликтүү өткөндөр азыр Англия мамлекетине кетет дагы. Ал жакта бүт шарттары бар. Бүгүнкү күндө мына биздин мамлекет тараптан соглашениялар бар. Ал компаниялар менен чогуу биргеликте биздин жарандарыбызды абдан мындай жоопкерчиликтүү, сапаттуу иштейт деп дагы мындай өздөрү да баса белгилешет компаниянын өкүлдөрү. Ошондуктан Кудай буйруса биз мамлекет тараптан дагы бул квоталарды мындай көбөйтүргөнгө дагы аракет кылабыз. Жумушка жөнөтүү жыл ичи бою жүрөт. Негизги агым март айында башталып 90% жөнөтүлөт. Анда айыл чарба тармагындагы сезондук иш кызуу башталат. Англия мындай эмгектен ээлерине дүйнө жүзү боюнча 45 000 квота бөлөт. Ошол 45 000 квотаны ошол 5 операторлор бар, алардыкы. Ошо өздөрү кайсы мамлекетти жаккан болсо ошол мамлекетти алышат. Ошого биз сыймыктан айтып кетсек болот. Ошо 45 000 квотанын арасынан Кыргызстан биринчи биз лидер болуп кетип атабыз. 2-3 жылдан бери анткени 10 000 квотаны жыл сайын биз жаап атабыз. Кетер алсындагы даярдоо мероприятияны өткөрүп биз ар бир жаранга балдарды убагында кайтып келгиле, барган мамлекеттен миграциялык саясатын бузбагыла, миграциялык мыйзамдарды бузбагыла деп суранып, биздин балдар, кыздарыбыз убагында келишип атат. Ошол себептен биздин ошо Улуу Британияга дагы жумуш ийгиликтүү болуп атат. Кыргызстан Улуу Британия менен эмгек келишими 2022 жылы башталган. Анда 1000 квота берилип, 1,5 жаран жөнөтүлгөн. Жумушчулар эмгек келишиминин эрежелерин туура сактоосунун натыйжасында жумуш орду жыл сайын өсүүдө. Маселен, 2 жыл катары менен 10 000ге жакын жумушчу иштеп келген. Иният Эргешева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.